Кыргызском государственном университете имени Ишенала Рабаева был создан Центр зеленых технологий и управления природными ресурсами. И в рамках этого центра с 9 по 12 января прошли тренинговые курсы для преподавателей высших учебных заведений Кыргызстана. Здесь приняли участие представители 15 университетов Кыргызстана, были представители Снарынского государственного университета, Сталаса были, Сысыкуля и представители вузов города Бишкек. Негизи бул биздин тренингибиздин максаты ошол Кыргызстанда жайгашкан бардык окуу жайлардын баягы окутуучулар, профессорлук жамаатын топтоп туруп, ошолорго биз ошо жашыл экономиканы жана жашыл кадамдар деген темада курс өттүк. Ал курстун максаты бизде баягы Кыргызстанда улуттук деңгээлде программа аткарылып атат. Анан башка жогорку окуу жайларда ошол жашыл экономика боюнча курстар да окутулуп атат. Бирок ошол курстар баягы элге, студенттерге элге жетпей атат да. Демек бул жашыл экономика негизинен бул акча жөнүндө сөз эмес, бул абстрактуу нерсе эмес. Бул деген ошол ар бир жаран, Кыргызстанда жашаган ар бир жаран ошол жашыл экономикага мындай өзүнүн салымын кошо алат. Бул жашыл экономика биздин күнүмдүк жашоо. Негизи жашыл экономиканын эң негизги максаты бул ошол жашообузду мындай жакшыртуу менен, мындайча айтканда капчыкты толтуруу менен, анан жаратылышка тийгизген таасирибизди азайтып туруп, анан кийин жашообузду улантуу деген эле сөз да. Практикага таянып, өзүбүздүн Кыргызстандын контекстине ылайыкташтырып, абдан жөнөкөй жалпак эле курстук материалдарды даярдаганбыз. Ошол материалдарды биз ошол жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен бөлүшүп, андан кийин алар андан ары өздөрүнүн университеттерине барып, кааласа ошол өтүп жаткан предметтерге интеграция кылып, же болбосо баягы өз алдынча тандоо курсу катары, же болбосо профилдик курс катары, же болбосо жанагы жалпы баягы негизги курс катары өтүп аткан предметтерге киргизип окутса болот. У нас была рабочая группа с различными профессорами из различных вузов Кыргызстана, и кроме практического опыта от проекта, мы еще структурировали всего работу. И в принципе программа освоит несколько основных направлений. Одно направление — это именно последствия от изменений климата и причины изменений климата. То есть в основном речь идет, как можно уменьшить выбросы, которые способствуют потеплению мира. Это углекислый газ, метан, N2O, а также вредные фреоны. Это идет как основное определение, что такое зеленая экономика, низкоуглеродная, мало выбросов для блага людей, уменьшить вред, который мы приносим человеческим деятельностью на окружающей среде и так далее. Да? Это сначала идет общая рамка, почему и откуда это делается, что такое в самом деле зеленая экономика. Второе, мы смотрим на энергетики, откуда мы берем в Кыргызстане энергию и какие выбросы связаны с использованием энергии. Это же не только бишкекский смог, который, я думаю, очень такой яркий пример, где мы видим последствия использования невозобновляемых источников. Но углекислый газ — это же тот газ, который мы не чувствуем. Да? Смог — это же попутный результат сжигания угля. И разбираем, какие энергоносители мы используем, какой вклад от них идет именно на окружающей среды. И потом мы посмотрим на практические результаты, которые мы уже в проекте получили по использованию тепловых насосов, которые в состоянии с совсем маленьким объемом электроэнергии производить относительно большой объем теплоты. Мы посмотрим на другие альтернативы, как можно больше чистая энергия производить, зеленая энергия в смысле энергия, которая за собой не следит дополнительные выбросы. Мы смотрим на солнечный потенциал в Кыргызстане, на потенциал использования тепловых насосов, на проблемы в энергосетях.
бул тренингде аябай кызыктуу маалыматтарды алып жатабыз өзүбүзгө. Анан эң негизгиси бул глобалдуу проблема болгон, дүйнө жүзү боюнча глобалдуу проблема болгон жашыл экономика. Бул көптөгөн окуулар болуп жатат, ушуга да байланыштуу жакшы, аябай терең кызыктуу маалыматтарды алып жатабыз. Мындан эң негизгиси биз жаратылыш мыйзамдарына туура келбеген, дал келбеген мыйзам ченемдүүлүктөрдүн чынжырларын антропогендик көз караш менен бузуп жаткандыгыбыз да маалым болуп жатат. Ошондуктан биз келечек муунга ушул жашыл экономиканы калтыруу максатында жана келечекте өсүп келе жаткан студенттерге жакшы маалыматтарды, ушул жашыл экономика боюнча сактап калуу маалыматтар жөнүндө кызыктуу алып, ушуларды биз студенттерге жеткирүү максатында болуп жатат да. Семинар өтө актуалдуу болуп атат. Эмне себептен? Себеби азыркы мезгилде экологиялык проблемалар күчөп атат, көбөйүп атат. Анан ушул мезгилде баягы элдердин билимин жогорулатуу максатында жасалып аткан иштердин баардык темалары өтө керектүү болуп атат. Анткени биз деген көп нерселерди бул семинардан уктук да. Жана көмүртектин изи деген бизге жаңы маалыматтар да келип атат, жаңы маалыматтар. Анткени ар бир адам өзүнүн жашоосунда билинбей эле жаратылышка көп таасирлерди тийгизет экенбиз да. Же болбосо бул атмосферанын, климаттын жылышына ар бир адамдын тийгизген таасири канча өлчөмдө, ошону эсептегенди бул жерден үйрөндүк да. Анан айыл чарба боюнча аябай чоң жакшы нерселерди, айыл чарбалардын экологиялык сыйымдуулуктарын эсептешти. Мисалы үчүн 1 гектар жерге 1 уйду кармаса болот деген. Азыркы мезгилде эле 1 гектар жерге 3-4 уйга чейин кармап, анан экологиялык баягы жүктөмдөрдү аябай чоңойтуп атабыз да. Анан ошондуктан ошолорду үйрөндүк. Көп жакшы маалыматтар болду.